Ассаламу алейкум, урматтуу кайрымдуу кыргыз элим. Бирөөгө акча менен сыноо келет экен, бирөөгө туугандар ден соолук менен сыноо келет экен. Азыркы учурда менин классташ досумдун туугандар үйүнө бир сыноо келип турган учуру ишенебиз туугандар, боор сиррозуна кабылып туугандар элден жардам сурап чыгууга биз аргасыз болуп атабыз. Эми азыркы учурда акча керек болуп турат, урматтуу мусулман туугандар. Апабыз жок, биз эч жака бара албайт экенбиз. Бизге апабыз жок эч нерсе керек эмес экен. Болгон байлыгыбызды салсак дагы азыркы учурда операциясына акча жетпей турат. Ошого сиздерге кайрылып турабыз, урматтуу мусулман туугандар. боор сиррозу дейт, боорду пересадка кылыш керек экен, себеби Д категория эң оору деп атышат экен. Андан сырткары туугандар, Кудайга шүгүр, азыр донорубуз бар, бирок ошону переход кылганы акчабыз жеткиликсиз болуп турган учуру. Саламатсыздарбы, мусулман бир туугандар, кыргыз элим. Şu bul ooruga чалдыкканыма 2017'den beri 4 balam var. Şaharda kvartirada turabız. Köyüm men ajrашканыма 20 жыл болду. Жашырып, жакшымы деп ушу лечение кылып жүрдүм. Эми Аллахтын сыноосу экен. Бул Д категория жакшы болбойт экен. Акыркы 2 жылда кан кустум, кан кетти, суюктук менен жашап, диета менен жашап келем. Сиздерден суранам, кайрымдуулук кылып койсоңуздар. Эми бизден кайтпаса Алладан кайтат. Ушу балдардын бүгүнкү күчүн көрөйүн деп ушу Алладан тилеп сурап. Урматтуу мекендештер, $25,000 бул 2,200,000 ушундай акча болуп калат экен. Бул эми бир адам үчүн туугандар реабилитацияда бул эми бир адам үчүн чындыгында оор маселе. Ошондон бирок туугандар жапа тырмак киришсек, бул аз эледен түшүп калат. Бир адамга көп түшкөнү менен баарыбыз туугандар кайрымдуу болсок, бул аз эле түшөт. Орто эсеп менен туугандар бир адам бир күндө бир 400 сомдук тамактануу болот. Ошол эле бир күндүктүн жарымындагы 200 сом болобу, 10 сом болобу, 100 сом болобу көңүлдөн чыгарып которсоңуздар туугандар, биз ишенебиздин, Кудайым буйрса, биринчиден Алла, экинчиден ошол шыпа берсе, туугандар операциядан эсен аман операция кылып чыгып алсак. Андан сырткары, эгер мүмкүнчүлүгүм жок эле десеңиз, туугандар, ошол котороюн дедим эле же башка боло элек деп мүмкүнчүлүгүңүз жок боло турган болсо, сизден сураныч туугандар. Ушул видеону поделицияны басып, досторуңуздун баарына жөнөтүп, же болбосо өзүңүздүн историянызга салып бериңиз. Сизден Алла ыраазы болсун. Биз эми мындай эле жардам сураганды эч ким каалабайт болуш керек. Бирок эми Алланын берген сыноосу экен, кайрымдуу кыргыз эли. Баарыңыздар кайдыгер мамиле кылбай, колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар.